Баарыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер Алтынбек Дүйшөнбиев. Саламатсызбы? Саламатчылык Эрбек. Кош келипсиз подкастка. Чоң рахмат. Эми таанышууну баштайлы сиз менен. Өзүңүз жөнүндө айтып кетсеңиз. Менин аты жөнүм Алтынбек Дүйшөнбиев. Жеке ишмермин. 4 баланын атасымын. 2 компанияны негиздөөдүм. Биринчи компаниям LSPR компаниясы. Бул техникалык жабдыктар менен иш алып барат. Ар кандай чоң форумдарда, бизнес конференцияларда, презентация, ивент же спорт иш-чаралар болуп атканда техникалык камсыздоо жагында биз иш алып барабыз. Мисалы бул студияда отурганда деле тегерегибиздин баарында техника да, ошондой эле чоң иш-чаранын артында чоң техника турат, камсыздоо тармагы техникалык жагынан. Ошол багытта 2012 жылдан бери иш алып келатабыз. Буюрса көптөгөн чоң форумдарды, Кыргызский российский фонд же болбосо эл аралык компаниялар, эл аралык форумдарды өткөрүүдө биз техникалык камсыздоо кылып бердик. Бул тармак өзүнүн бир жакшынакай жолу бар да. То есть өзүнүн бир стратегический өнүгүү бар. Азыр заманбап технология өнүгүп аткандыктан жанакындай LED экран, сенсорный экрандар, же болбосо ар кандай техникалык комплекстер албетте бир чоң иш-чараларга керек. Бул техникалык камсыздоо жолу өткөнгө мүмкүнчү эмес да. Биз бул тармакта дагы буюрса көп пландарыбыз бар. Аны кийин да айтып берем. Ал эми экинчи компаниябыз бул Innova компания. Бул банкет конференц-зал, заманбап форматта өзүм бир концептте проект жасаганбыз. 2018 жылы ал проектти баштап, 2021 аягы ошо ишке киргиздик. Азыркы маалда өзүнүн жолу бар, өзүнүн бир видениясы бар, иш алып барып аткан общественный компания, коомчулукка пайдасын алып келип аткан. Ошондой Эрмек, иншалла акырындык менен проекттер ишке жүрүп атат. Сонун агай, ошол LSPR деп калдыңыз, анан Innova центр. Ошол жерлерди кантип ачып калдыңыз, кандай ойлор келди? Балким буга чейин башка пландарыңыз бар болчу. Жок, андай деле план болгон эмес. Мен бул ишке мындай өзүм осознанно ойлонуп иш алып келип, ушул иштерди ишке киргиздик. 2012 жылга чейин мен ар кандай компанияларда иштеп калдым. Адис катары, менеджер катары, сатуу бөлүмүндө, анан баягы жогорку адис катары дагы компаниялар башкаруу жагында иш алып барып калдык. Ошол жерде мен жакшы көп тажрыйба топтодум. Менин бир негизделип топтолгон тажрыйбабыз ошол жактан башталды деп ойлойм. Ал 2012 жылга чейин болду. 2012 жылдары биз ошо ивент тармагында да LSPR-ды мен негиздеп, ал маалда көптөгөн ивент тармактарда мындай жаңы техникаларды колдонуу жаңы башталып келаткан маал эле да. Ошондо биз биринчиден эмес, бирок эң жаш балдардын арасынан мен жана LED экрандарды, ушул техникалык камсыздоо, ферма, цена, сенсорный экран, диджитал форматындагы техникаларды заказ кылып алып келип, биринчиден иш-чаралар коюп, анан ошо менен акырындыктан ошо жумушубуз башталды да. Көптөгөн иш-чараларды өткөрдүк, көптөгөн тажрыйбаларды алдык. Анан ал жерден акырындык менен өсүп отуруп, ошо менин партнерим менен Innova компаниясын негиздөөгө чечтик. Ал маалда дагы ошо ивент тармагына киргиздик да. Банкет конференц-зал, заманбап зал куралы, көбүрөөк ушу конференц коомго пайда алып келип, жанагы ар кандай презентация, иш-чараларды өткөргөнгө бир мүмкүнчүлүк түзүп берели деген максатта ушул Innova'ны 2018 салып баштадык. 21 аягы уже ишке киргиздик. Сонун агай, мен билишим боюнча көптөгөн жумуш, бизнес баштаганда 1 жылдын ичинде эле баягы жыйынтык чыгат экен да, бул алдыга жылабы же жылбайбы депчи. Бирок сиздер ошончо жылдан бери бул бизнестерди алып жүрөсүздөр. Анан кандай кыйынчылыктарга туш келдиңиз? Эмне болду, ошон жөнүндө айтып берсеңиз. Менин оюмча ар бир ишкер бул кыйынчылыкты өтүш керек.
бул турган иш, кыйынчылыксыз жок, мындай түз тегиз өтүп кетүү же тегиз проект ишке киргизүү деген менин оюмча аздык кылат да. Бул иннованы салып атканда менин эсимде бар, биринчи эле ошо проект чийилип котлован башталып атканда ошо котлован жээгинде туруп буттарым титиреген маалы бар да. Ошондо мен бир нерсени сездим, бул жоопкерчилик. Коомдук имарат куруу бул жоопкерчилик. Анткени баардык стандарттарга, технологияга жооп бергендей кылып салып, анан ишке киргизиш керек. Ошол маалда коркуу сезими да болот экен. Ишке ушунча чоң проект баштап алдык. Ишке киргизе аламбы? Бул ишти аягына чыгара аламбы деген суроолор пайда болот. Бирок если бул проекттиңе ишенсең, ошол ишке ишенсең, албетте кыйынчылык баарын жеңип отуруп ар бир проекттин ишке киргизсе болот. Бул биринчиден сабыр керек, экинчиден күткөндү билиш керек. Анан убага келгенде туура чечим кабыл алганды билиш керек экен. И төртүнчүдөн бул команда. Эмоцияга алдырбай, Эмоцияга болот. Албетте эмоция болот. Эмоция жок. Менин оюмча эч бир иш болбойт да. Жакшы да эмоция болот, негативдүү да эмоция болушу мүмкүн. Анын баары болду, ачык сөз. Бирок эмоция болгондо да ошол өзүңдүн внутренний ички сезимдериңди, мотивацияңды сакташың керек. Ошол ишеничиңди сакташ керек экен. Ошондо гана ишти кандай кыйынчылык болбосун аягына чыгара аласың. Соннагай сиз айтып калдыңыз, ошол биздин курулушу Сенова багы пандемия учурунда туш келип, ковид учурунда анан биз 2022-жылы ачылдык дедиңиз. Кантип ушул жерде токтобой иш алдыга жылып барды да? Ошол үчүн айтып берсеңиз. 2020 башталды пандемия. Ошол маалда меники биринчи проектим да туруп калды. Аякта коомдук иш чаралар менен байланыш болгондуктан анан өзүбүздүн каражаттар түгөнө баштады. Коркунуч сезимдер болду. Бул иш аягына чыкпай калабы, бүтүрө албай калабызбы деген ойлор болду. Бирок изденүү жолу менен ошол маалда окуп, изденип, нетворкинг адамдар менен баарлашып отуруп чечимдер келди. Чечим табылат экен, издениш керек экен. Менин оюмча, если баалуулуң туура келсе, сен ошол проектиңе жасап аткан ишиңе ишенсең, албетте чечим келет экен. Бул жерде кичине сабыр керек экен. Изденүү жолу менен биздик жаңы проектлерди ортодон киргизип, пандемияда жаңы жанакындай сенсор технологияларды алып келип, онлайн форматта ар кандай сатууларды же онлайн форматта иш алып барууга мүмкүнчүлүк түзүп, ошол маалда бир жакшы проекттин ишке киргизип алдык. Ошону менен ошол маалда ошол алакабалдан чыгып кеттик да. Бул ошол да моментте мага жакшы тажрыйба болду. Эмне дегенде ар бир кыйынчылыкта бир чечим турат экен да. Аны издениш керек экен. Сабыр кылыш керек экен. Сабыр албетте. Биринчиден Аллахка таяныш керек. Экинчиден өзүң эч качан өзү ишеничти жоготпош керек. Ошол жол менен биз анан экинчиден бизге финансирование жагынан бир чоң фонд жардам берип, ушул ситуациядан чыгып кеттик. Соннагай анан ошол команда деп дагы айтып калдыңыз буга чейин. Азыркы бүгүнкү күндө ошол Innova LSPR'дын иштеп жатканына албетте сиздин жана команданын мындай жардамы чоң деп ойлойм. Ошол команданы кантип чогулттуңуз, эмнелерге маани бердиңиз? Команда бул биринчи нерсе да. Любой компанияда, любой иште, проектиде болобу, чоң кичине компания болобу, бул биринчи турган нерсе экен. Мен тажрыйба жүзүндө иштеп келип, азыр деле окуп атып изденүү жолу менен биринчи орунда бул команда экен. Любой проект команда, күчтүү команда болсо иштеп кетет экен. Команданы тандоодо ошо фаундерда негиздөөчүсү бул өзүнүн баалуулуктарына жараша команданы тандаш керек экен. Анан ошо проектинин же ишке киргизип аткан ошо компаниянын баалуулуктары менен команда бир болуш керек экен да. Баалуулуктар бул кандай? Мисалы, жоопкерчиликтүү мамиле кылуу.
ошол жасап аткан ишин билүү, ишти аягына чыгаруу, анан кандай пайдасы бар? Бул биз жасап аткан проекттин кандай пайдасы бар? Коомчулукка, элге. Ошол баалуулуктарды алдыга коюп, ар бир адис өзүнүн баалуулуктары менен компаниянын баалуулуктарын келтире алыш керек да. Бири-бирине мындай калыш керек. Ошондо гана компания өсүп өнүгүп, команда да күчтүү болот экен. Ошол бир теория бар да. Эгер руководитель кандай болсо, командасы деле ошондой келет деген. Бул туурабы, туура эмеспи? Туп-туура. Мен ага кошулам. Негиздөөчүсү команданы койгонду билсе, адамдарды туура тандап, адамдар ар кандай мүнөздө, ар кандай тажрыйбада же шыктуусуна карап, адамдарды ошо мотивация туура берип, же туура жолго багыт алыш, бул албетте биринчиден негиздөөчүсү, жетекчи. Жетекчи если өзүнүн жолун билсе, өзүнүн баалуулуктары болсо да, адилеттүү иш алып баруу, пайдалуу иш алып баруу деген максаттары турса, албетте команда ошол негиздөөчүнүн аркасынан барат экен. Менин оюмча, мен өзүмдүн практикамда көп требовать эткем, требовательный болчумун да, чын айтканда. Ошого карабастан акырындык менен уже үйрөнүп, билип, тажрыйба менен адамдарды кабыл алып, ар кандай ситуацияларда алардын чечимин кабыл алганга даяр болуш керек экен. Ошол стандартка үйрөнүп чыгышат экен да. Албетте. Бул суроону эмнеге берип жатканымдын себеби, кээде ишкерлерди байкап сурап калсаң, командам начар чыкты, же бул мындай алдап кет. Демек бул анын күзгүсү эле экен да. Албетте. Ошондой. Албетте. Команда бул негиздөөчүнүн күзгүсү. Эмне дегенде, жетекчи өзү чынчыл болсо, өзүнө кандай мамиле күткүсү келсе, ошондой мамиле жасаш керек. Өзүнүн ички баалуулуктары таза коомго кандай пайда алып келип атат, менин проектим кандай пайдасы бар деген нерселерге жооп берсе, анда албетте команда да ошондой чогулат да. Бирок ал жерде бир алдамчы схема же пайдасы жок, же бир зыяны бар компания же бир команда болсо, ал көпкө чыдабайт. Бат эле бүтүп калат. Да, ал өзүнүн убактысы келгенде ал команда чачырайт, же компаниянын өзүнүн дагы жашоосу бүтөт. Чоң рахмат. Могу команданы чогултуш бул өзүнчө бир маселе. Бирок аны сактап калыш андан да чоң маселе болуш керек да. Албетте. Сиздин тажрыйбаңызда ошол көптөн бери иштеп жүрөт экенсиз, жеке ошол сиздин командаңызда көптөн бери бул бизнес тармакта иштеп жүрөсүз. Кандай ыкмаларды колдоносуз ошол команданы сактап калыш үчүн? Биз дагы эле үйрөнүүдөбүз. Процесс деп коет. Команданы топтоп сактап калыш, топтош бул бир маселе. Бирок сактап калыш деген маселе болбош керек. Команда өзүн өзү иш алып кеткенде болуш керек. То есть команданын ичинде баарлашуу, коммуникация эң жакшы деңгээлде болуш керек менин оюмча. И туура принциптер, туура механизм коюлуш керек команданын ичинде. Эмне дегенде көп команданын ичинде бири-бирине маалымат жеткирүү же ортодогу процесс жумуштар үзүлүп калышы мүмкүн да. Ошо туура эмес жетип, же туура эмес ишке ашырып, же туура эмес түшүнбөстүктөн келип чыккан себеп бул команданын ыдырашы да. Менин оюмча, биринчиден командага туура максат коюш керек. Туура маалымат бериш керек. Биз кандай иш алып барып атабыз, кандай максатка келишибиз керек. Анан биз жасап аткан иштин акыркы максаты эмнеде? Видение. Бул видение биз албетте болуш керек да. Мен жашоомдо көп ар кандай ситуациялар болду. Командаларды кетиргенге, алмаштырганга муктаж болгон күндөр болду. Бирок азыркы маалда команданы түзүп акырындан ошо команда менен иш алып барыш мага деле азырынча бул дагы эле тажрыйба. Бул көбүрөөк психологиялык жактан иш алып баруу. Өзүңдү кармануу, жетекчи катары. Ошол туура задача коюп, ошонун иш алып барып атканын көзөмөлдөө, анан максатка жетип атасыңбы? Ошол колдонгон инструменттериң, убактың туура
өзүнүн эффективин алып келдиби деген нерселерге жооп берип туруш керек. Видение, миссия деп калдыңыз. Ошол жөнүндө сиз эскертип туруш керек деп да айттыңыз да азыр. Ошону сиз канча айда бир чогулуш кылып же бир айда бир же жарым жылда бир кантип айтасыз ошолорго? Бизде Innova компаниясында бул бир аптада бир жолугуу бар. Бул жерде биз операционный задачаларды коебуз. Анан 3 айда бир стратегический деп коет. Ошол вопрос өзүбүздүн максаттарды көрүп, кандай иш алып барабыз 3 ай алдыга, кандай даярдыктар кылабыз деген пландарды коебуз. Албетте. Берки LSPR компаниямда ал жерде биз 3 айда бир операционный, стратегический пландарды коюп, анын үстүнө кандай иш алып баратат карап турабыз команда менен. Ошол командада тимбилдинг деп коет го. Өсүш үчүн, өнүгүш үчүн кандай чараларды баягы биримдикте болуш үчүн көрүп турасыз? Тимбилдинг деген эмес, менин оюмча бул жерде компаниянын ичинде, ошол команданын ичинде ынтымак болсо, түшүнүк болсо, бири-бирин түшүнүп, бири-бирине кылган урмат болсо, коркуу сезим, жетекчиден коркуп же бир проекттин ишке аша албайм деген коркум сезим болбосо, өзүн ээн эркин алып бара алса, ошол жерде бул ушул биринчи менин оюмча тимбилдинг, жетишкендик. Ал жерде анан албетте компания менен четке чыгып, чет мамлекеттерди көргөзүп, алардын ой жүгүртүшүн, көз карашын чоңойтууда биз кичине да болсо себеп иш алып барышыбыз керек да. Биз жакында бир адисибизди ошо Дубайга жылдын аягы менен деп жөнөтүп атабыз. Ал адисибиз ошол отельный сервис тармагында, коомчулукка бул общепит тармагында барып көрүп, тажрыйба алып келсин деген максатта биз жөнөтүп атабыз. Азырынча биз тимбилдингти мындай широкий формате колдоно элекпиз, ачык сөз. Ооба, сиз менин оюмча туура белгилеп кеттиңиз окшойт. Жанагы команданын ичинде коркуу сезим болбой, мындай биримдикте иштеген болсо, бул эң сонун сиз үчүн жетишкендик болсо керек деп ойлойм да. Азыр бул сиздин Innova жана LSPR жөнүндө айтып кеттик. Эми өзүңүзгө кайрылайлы агай. Өзүңүздүн жашоодогу принциптериңиз кандай? Жашоодогу принциптерим принцип дагы жыл өткөн сайын өзгөрүп, ошону сен принциптер кайдан пайда болот экен? Бул сенин миссияң. Эмне максатта келдиң? Ушул ситуация эмнеден келип чыкты? Ушул жашоомдо жасап аткан проектлерим максаты эмнеде деген нерселерге биринчи жооп бериш керек экен. Мен мына уже акыркы 2-3 жылдан бери ошол принциптерим, менин жашоодогу эң маанилүү баалуулуктарымды аныктап келдим. Бул эң биринчиси мен коомго кандай пайда алып келип атам деген принципим. Бул менин баалуулугум. Бул баалуулукта биринчиден мен алып барып аткан ишим. То есть таза иш алып барып атамбы? Коомго кандай пайдасын алып келип атам? Биздин жасап аткан иш-чаралардын артында сапат турабы? Ар бир кардал менен баарлашып, ошо биз жасаган проект жактыбы деген суроолорду жооп алып турушубуз керек. Анан экинчи принципим бул албетте адилеттүүлүк, чынчылдык. Анан элдин арасында дагы өзүңдү мындай ээн эркин, коркпой, ачык айкын алып жүрө алат экенсиң. Эми хоббилериңизге келсек агай. Мен Instagram баракчаңызды карап чыктым. Көптөгөн мамлекеттерге баягы путешествияга барыпсыз. Ошол мага кызык болуп атат. Кандай хоббилериңиз бар? Менде бир 4-5 өзүм жакшы көргөн хоббим бар. Жумуштан тышкары адам эс алып туруш керек. Жумуштан тышкары жашоосу болуш керек. Бул биринчиден үй бүлөсү менен, экинчиден анын өзүнүн жакшы көргөн ушул хоббилерин колдоп туруш керек. Меники бул биринчиден эң жакшы көргөн азыркы маалда хоббим бул тынч жерде отуруп китеп окуу. Ошо ойлонуп, кандай иш алып барып атам. Мен азыр жасап аткан ишимдин
максаттарым ишке ашып атабы, ошол тез арада ашып атабы же кичине туура инструменттерди колдонуп атамбы деген ойлонуп турган ошо китептерди окуйм. Бул бир. Экинчи хобби мен тоого чыгып, туризм тармагында, трекинг тармагында походторго көп чыкканга аракет кылам. Эмне дегенде биз кыргызбыз. Кыргыз баласы көчмөн элбиз. Биз тоодо чыкканда бизде, менин оюмча, бизде генетически бул нерсе бар. Вдохновение. Тоого чыкканда албетте биз энергия алабыз. Тоодон биз ойлонобуз, башка жакшы ойлор келиши мүмкүн, күч кубат топтойбуз. Мен ошол жерден энергия алам, кадимгидей өзүмдү күч кубат топтоп, ошол жерден жакшы бир позитивдүү маанайда келем. Үчүнчүсү бул эндуро. Мотоцикл, тоо жок, ралли эмес, бул эндуро, тоо ташка баягы адам өзү мындай чыга албаган жерлерге чыгып, ошондой жакшы бир адреналин алып, бийиктикте жүргөн, же болбосо бир түздүк, бирок кыйынчылыктар менен чыкчу жерлерде ошол мотоцикл менен чыгып биз көрүп, кээде өзүм чыгам, кээде команда менен чыгабыз. Ушундай бир жакшы хоббим бар. Ал эми төртүнчүсү албетте баарын эле бул жагат болуш керек. Эл жер таануу, саякаттоо. Мен көп аракет кылам, үй бүлөм менен, кээде досторум менен четке чыкканга аракет кылам. Бул менин эң жакшы көргөн хоббилерим. Ошол чет мамлекетке чыккан адамдын көз карашын, баалуулуктарын өзгөртөт дейт. Бул канчалык туура агай? 150% туура. Биз өзүбүздүн Кыргызстандан чыккандан кийин биз башка элдин биринчиден мүнөзүн көрөбүз. Экинчиден тарыхын көрөбүз. Үчүнчүдөн алардын өнүгүүсүн, алардын бир өзгөчө бир улуттун өзүнүн бир баалуулуктары бар. Ошону байкасак болот. Бир улут кичпейил болот, беришен болот. Бир улут мындай өзүн сабырдуу алып жүрөт, көп күлө бербеген улуттар да болот экен. Климат атмосферасынан биз көп нерсени көрөбүз ал жерге чыкканда. Анан ошол көрүп келген нерсени бул жерден колдонгонго, мисалы, проекттерди обязательно, албетте. Проектлерди жасап атканда ушундай бир катардан көрүп келдим, ушундай кошсок болобу, же ушундай бир проект бар экен, ушундай бир жаңы өзгөрүүлөр бар экен деп ошолорду практика жүзүндө колдонгонго да жакшы. Анан бул менталдык өнүгүүгө эң жакшы мүмкүнчүлүк берет. Ошол барган мамлекеттериңизден сизге эң жаккан мамлекет кайсы болду? Эң жаккан бул акыркы ушу жылдын башында барып келдим, үй бүлөм менен. Бул Катар мамлекетине бардым. Мага эмнеси жакты? Бул жерде самодостаточный, ислам принциптерин кармалган, бирок ошол эле заманбап технологияны колдонгон өнүккөн мамлекет экен. Мен бул барардан мурун кичине маалымат алып топтоп бардым. Кичинекей болсо да ушундай өнүккөн. Дүйнөлүк чемпионат болгон да? Дүйнөлүк чемпионат болгон, атайын чоң шаарча жасалган, аяка 200 000 кишидей кабыл алганга. Атайын стадиондор курулуптур. Интеграция өтө күчтүү экен. Бардык тармагында, IT тармагында, коомчулук менен иштешүү, технология тармагында, курулуш, жол тармагында, бардык тармакта ушундай жакшы иш-чаралар алып барылып атыптыр. И туризм тармагы да жакшы өнүгүп келатыптыр ал жерде. Ошол сиз барганыңыздын максаты бул ал жерден тажрыйба алып, биздин Кыргызстанда деле ал идеяларды киргизүү болду. Эми чын айтам, биринчи максатым бул менин өзүмдүн ой жүгүртүүм. Мен өзүмдүн ошол жерге барып энергия топтоп келүү болгон максатым болгон. Ошол эле маалда балдарыма көргөзүп ошол жерде кандай баалуулуктар бар. Ошол биринчи ошол максатты койдум. Албетте биз өзүбүздү коюшубуз керек биринчи максат катары. Андан кийин гана проектлерибиз, анан гана коомго кандай пайда алып келет деген баягы цепочка менен кетишибиз керек. Сонагай. Анан подкастыбыздын башында айтып калдыңыз, ошо үй бүлөм бар, 4 балам бар депчи. Жеке ишкер тармагында күнү-түн иштеп жүрөсүз. Үй бүлөлүк балансты кантип кармайсыз ошол көңүл буруу боюнча? Эң жакшы суроо, Эрмек. Ар бир ишкер, ар бир өсүп өнүгөм деген инсан, менин оюмча, бул жолдо өтөт.
мен башында ошол LSPR компаниясын негиздеп атканда, анан кийин Innova банкет конференц залды ишке киргизип атканда мен бул этапты эң жакшы өттүм. Ошол жерде мен бир мөөнөт жашагандай эле болдум. Жашап эртеден кечке офисте отурасың, ойлоносуң, кандай иш алып барам, ким менен кандай иш алып барыш керек, кайсы ишти аягына чыгарышым керек, кайсы продуктуну табышым керек, эмнени коюшум керек өз ордунда ошол цепочкага деп ойлоносуң, адамдар менен баарлашың керек. Ал жерде албетте бир күндө 20-15 жолугуш өткөргөнгө туура болуп атты да. Ал маалда ар бир ишкерде бул ушундай үй бүлө 3-4 орунда болуп калат экен. Бул эркек кишиге албетте өтчү жол экен. Мындан эч качып кете албайбыз. Эркек инсан ушундай бир өзүнүн турукталып келаткан бизнесте инсан катары турукталып атканда албетте баланстан мурундагы ошол проектке кирип кетет экен. Албетте ошол жерде жашап каласың, ошол ой менен жүрөсүң күнү түнү. Уктасаң дагы ошол ой менен турасың. Ал этапты өткөндөн кийин түшүнө баштайсың. Проект менен бирок менин жашоом, үй бүлөм, менин балансым, менин ички дүйнөм, менин ойлогон бир баалуулуктарым өйдө туруш керек деп аларды көтөрмөлөй баштайсың. Ачык айтканда. Мен ошол проектлер өзүнүн ордуна келип баштаганда мен алардын баарын делегировать этип, управляющий компанияларды коюп, көбүрөөк өзүмө убакыт бура баштадым. Биринчиден бул спорт. Албетте кетирген күч кубатты, энергияны бул биринчиден спорт менен гана толуктай аласың. Экинчиден бул жакындарың менен баарлашуу. Ушул балдарың менен туруп сүйлөшүп, алардын жашоосунда кандай өзгөрүү болуп атат, эмнеге кызыктар, алардын баалуулуктарын сурап, андан тышкары ушу биздин эле Бишкектин ичинде бир чоң парктарга чыгып, сейилдеп, китеп окуу менен өзүңө убакыт болуу менен гана баланс келет экен да, ачык сөз. Анын баарын келтирсе болот экен, бирок ошону түшүнүш керек. Убакыт келгенде өзүңө положение кылыш керек албетте. Ар бир инсан өсөм дегенсе биринчи очередь өзүнүн алдына коюш керек экен. Өзүнүн ден соолугун, өзүнүн ментальный ой жүгүртүүсүн, ички баалуулуктарын, тышкы баалуулуктарын, мунун баарын акырын негиздеп өз ордуна коюш керек экен. Сонун ден соолук деп калдык. Ден соолугуңузду бүгүнкү күндө мындай жакшы абалда болуш үчүн эмнелерди кыласыз? Менин оюмча азыр заманбап технология көп, искусственный интеллект да, даже биз искусственный интеллектке жазалы, китептерден окуйлу, өзүбүз ой жүгүртсөк, бул основной бир 4 баалуулук болуш керек. Биздин ден соолукту сактоочу бул биринчиден адам баласы өз убагында эс алып уктап туруш керек экен. Экинчиден туура тамактануу. Албетте бул туура тамактанып, азыркы жашоодо болуп аткан көп таттуу же болбосо биздин восприятиябызга бат реакция берчү продуктларды алып салыш керек. Колдон келишинче жөнөкөй нерсе жеп, пайдалуу нерсе жеп, ошо рационду карап, ошол эле маалда кандай айтсам, туура тамактануу. Азыркы жана нутрициологдор айткандай, туура биздин илгери советтер маалында биз ошол маалда чоңоюп калдык. Ош туура тамактансак эле ден соолукка алып келген продуктларды өз убагында жеп турсак, ошол экен. Баары ошол. Үчүнчүдөн спорт. Албетте бул спорт биздин жашоодо болуш керек экен. Биз ойлойбуз, көп убакыт жатып эс алсак, бизге энергия келет деп. Андай эмес экен. Көбүрөөк туруп, көбүрөөк бассак, көбүрөөк кыймылдасак, көбүрөөк чуркасак, ар кандай тренажерный залдарга барып, өзүнүн денебизге кам көрсөк, албетте бул эң негизги нерсе экен. И жана экинчи пункттагыдай эле өз убагында уктап туруу. Туура, сонун агай. Эми подкастыбыз дагы аягына жетейин деп калды. Сиздин азыркы келечектеги пландарыңыз кандай? Анан биздин көрөрмандарга, балким жаштар, жеке ишкерлерге каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Пландарыбыз буюрса, иншалла,
ушул жасап аткан жумуштарыбызды улантып, акырындык менен ошол иштерибиздин баалуулугун көтөрүп, коомго, элибизге, жерибизге, динибизге пайда алып келген инсан болсок, ошол компанияларыбыз биз ошолорго баалуулуктар сактасак, анан биздин компания, биздин команда ошолорго тургандай болушубуз керек. Ошол принциптер сактагандай болушубуз керек. Менин оюмча бул алдыңкы бир 2-3 жылдын ичинде биз дагы бул медицина тармагында ден соолукка пайда алып келүүчү реабилитационный центр болобуз же заманбап медклиника болобу, ушул тармакта иш алып барсабыз деген ниетибиз бар. Бул бир. Экинчиден, ошо коомго пайда алып келүүчү проектлерди ишке киргизсек деп ойлонуп жүрөбүз. Ал жакта биз азыр акырындыктан иш алып барып атабыз. Стратегический туура пландарды коюп, ошонун ичинде аз маалымат топтоп, кичине өзүбүздүн бир жолубузду издеп жаткан маалыбыз. Ал эми жаш ишкерлерге айтарым, любой баардык иш чарада бул албетте кыйынчылык болот. Өйдө төмөн болот. Ошонун баарына туруштук бериш керек. Кандай болбосун. Ички баалуулуктарды көтөрүп, ички дүйнөңдү мындай мотивация кылып, туруштук бериш керек албетте. Бир эле эмес, 10, 20, 40 ар кандай этаптагы кыйынчылыктар болушу мүмкүн. Ошонун баарын өтүш керек. Коркпош керек. Коркпош керек эч нерседен. Корку сезими бул бизге бир кыска мөөнөткө гана. Бирок ал корку сезим бул сезим эле. Практика жүзүндө иш алып барсак, орусча айтканда действие болсак, коркпостон ошол ситуацияга тике карап алдына чыксак, ал мындай бир убакыттан кийин мындай жөнөкөй эле бир сезим калып калат экен. Туура кылып турмун, коркпоп турмун деп, туура чечим кабыл алып турмун, ошого бетме бет барып турмун деп. Мисалы мага деле ушул подкастка тартылуу бул определенный бир корку сезим болгон. Мага ушул керекпи азыр же максат эмнеде деп. Бирок мен көрүп атам азыр заманбап өсүп атат. Биздин мен жеке ишкер катары, жеке инсан катары өзүмдүн бир пайдамды алып келем деген максатта ушул подкастка келип, Эрмексен менен отурган маалым бул да мага бир чакыруу болду да. Ачык айтканда мен да 1-2 жолу ойлонуп барсамбы деген ойлор болду. Бирок бул мага чакыруу. Мен буга да барышым керек болду. Мунуга бетме бет көрүп ушул жолду өтүшүм керек деген сезимде ушул чакырууга келдим. Бул сенден эле чакыруу эмес, менин баягы ички корку сезимдеримдин бир чакыруусу болду. Бирок ошого бетме бет келип, ошондо айтарым, жаш ишкерлер коркпош керек. Ишенесиңби? Туура аягына чейин иште ошол проектни ишке алып кеткенге жолдорун изде. Жолдор мүмкүнчүлүктөр толтура издениш керек. Бир болбоду, экинчи аракет кылыш керек. Үчүнчүсү болбоду, 4 аракет кылыш керек. 4-үнчүсү болбоду, ошол билген адам менен баарлашып, ошолордан сурап, маалымат алып, топтоп, кайрадан башка демде баштаса болот. Сонун, Алтынбек беке, чоң рахмат сизге бүгүн подкастка келип бергениңизге. Мен ойлойм, жеке ишкерлерге, ар бир Кыргызстан элине бул пайдалуу подкаст болду. Мен ойлойм, бул подкаст биздин элибизге керектүү подкасттардын бирөөсү болду. Урматтуу көрөрмандар, эскерте кетсем, бүгүн бизде конокто Алтынбек Дүйшөнбиев болду, жеке ишкер, Innova жана LSPR'дын жетекчиси. Эгер сизге подкаст кызыктуу болгон болсо, сөзсүз түрдө комментарий, лайк калтырганды унутпаңыздар. Сурооңуздар болсо жазып кетиңиздер, биз сөзсүз түрдө жооп беребиз.